Аттуу мугалимдер, кесиптештер, бүгүнкү сабагыбыз телефондон Wi-Fi'ды кантип чачабыз. Ал үчүн биз мына төмөн жактан мындай кылып туруп бармагыбыз менен түшүрсөк, бизде мындай болгон интернет, запись экран, точка доступа дегендер чыгат. Мына жерде менде мына точка доступа дегенди басабыз. Басканыбызда ушул жер көк болуп калат. Көк болуп калгандан кийин ушул точка доступанда басып турганыбызда настройка точка доступа деген чыгат. Бул жактан сиздин телефонуңуз Redmi 7A. Бул жакта мына көздү бассак, биздин паролубуз чыгат. 1 2 3 4 5 6 7 8 деп эле турат. Ушул паролду билип алышыбыз керек. Билип алып туруп, андан кийин ноутбукка улап, эгер защита деген болсо, ушул паролду терип жазышыбыз керек. Андан кийин биз ноутбук эми бизде бул жакта компьютерибизде могул жака төмөн жака келип түшүп карасаңыздар, могул жерде глобус окшогон турат. Менде глобус, сиздерде башкача болушу мүмкүн. Эми бул жакта мына Wi-Fi дегенди басабыз. Бассак, мына менде Redmi 7A деген турат. Ушу Redmi 7A дегенди улап койсок, бизде мына жерде мындай болуп толкундар чыгып калат. Биздин телефонубуз уланды. Эгерде защищено деген болгон болсо, мына жерде защищено дегенди басасыздар. Баягы телефондо көрсөтүлгөн 1 2 3 4 5 6 7 8 дегенди кылып кодду жазып койсоңуздар ачылат. Мен